Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, Кушубак Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн студиябызга өзгөчө бир мейман конок келип отурат. Өзүңүздөр дайыма ошол суранып аттыңыздар. Кыял кол өнөрчүлөр бирикмесинин директору, мурунку директору, жетекчиси Султан Макашевди бир чакырып ошол маек алсаңыз жакшы болот эле дедиңиздер эле. Ошол мына сиздерге берген убаданы аткаруу максатында мен агайды чакырып отурам. Өзүңүздөр билесиздер, кыял дегенде Султан Макашевичти билебиз, ал эми Султан агай дегенде кыялды билебиз агай. Баары бир андан өтө албайт экенбиз, себеби деген өмүрүңүздүн көпчүлүгүн мына ушул мекемеге, бирикмеге арнадыңыз. Не деген чеберлемес 46 жыл, эми 50 жыл мындайча айтканда жарым кылым, бул оңой эмес да агай. Анан биринчиден ошол чакырып калганымдын дагы эң башкы бир себеби мына сиздердин сиз жетектеп жүргөн ошол кыял бирикмеси Ош базарына жакын болчу агай. Учурда ошону бузуш керек, жылдырыш керек деп ал турмак көчүрүүнүн жакынкы күндөрү камдарын көрүп атышат өкмөт менен партиябыз. Анан ошондо кыял эми эмне болду экен деген ошол тынчсыздануулар бар. Ал дагы бузулуп калабы же ордунда калат болду экен деген сыяктуучу. Ошон үчүн баягы кандай болгон күндө дагы улуу муун болобу, орто муун болобу, биз болобузбу, бизден кийинки муун болобу, ошол кыялдын тарыхы жөнүндө агай айтып бергени жакшы болот деген биринчи өтүнүч ушул болгон агай. Анан сиз эми учурда азыр башка жакта иштеп атасыз. Кыргызстан чеберлер бирикмеси бар, коомдук бирикмеси бар, ошону жетектеп атасыз агай. Кутман курак 70-тен ашсаңыз дагы Кудайга шүгүр, ошол эле баягы өзүңүз билген, өзүңүз эле тааныган ошол тармакты сүйрөп кетип атасыз дегендейчи. Башынан баштайлы, кыял кол өнөрчүлөр бирикмесинин курулушу жөнүндө, тарыхы жөнүндө агай ушу баяндап отурсаңыз. Кыялдын бул пайда болуп калганынын бирден бир себеби 69-жылы Брежневдин убагы болчу. Ошондо Совет эли жакшы жашап калган кез болчу да. Кыргызча айтканда чийип аркада костюм кийип калышкан, урсактары тоок. Анан бардык 15 республика турмуштары жакшы, окшош, өнүгүүсү. Анан ошондо анан жанагы СССРдин көрүнүктүү окумуштуулары, өнөр таануучулары Брежневге кат жазышат. Ушул аларды тынчсыздандырган нерсе бул биз 15 республика болуп атпайбызбы? Бирок ар бир республика өзүнүн баягы улуттук түсүн жоготуп атат, өзүнүн колоритин жоготуп атат. Ошого көңүл бурбасак болбойт деп абдан тынчсыздануу менен кат жазышкан экен. Анан аны ошол борбордук партиянын борбордук комитети карап чыгып, чын эле ошол ар бир элдин өзүнүн өнөрү бар. Бул да өзүнчө чоң байлык, мурас, ошону сактап калышыбыз керек, өнүктүрүшүбүз керек деген максат менен токтом кабыл алышат. Ар бир республикада ушул кол өнөрчүлөрдүн бир бирикмеси болсун, анан ошолор өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүшсүн деген. Анан Москвадан ошондой токтом чыккандан кийин анан Кыргызстанда да ошондой токтом чыгат. Анан ал кезде жергиликтүү өнөр жай министерствосу бар эле да. Анан ошол жергиликтүү өнөр жай министерствосунун алдына ошондой бир бирикме түзүп, чеберлерди издеп, таап, ошого тартуу боюнча иштер башталып калат. Мен 64-жылы келип окууга киргенде Сүймөн Кулчокморов келди. Ленинградтан жанагы Сүрөт академиясын бүтүп, анын аялы Шабазова Салима деген эже бар болчу, ал болсо өнөр таануу боюнча, искусство таануу боюнча сабак берди бизге. Осмонов Абдырай деген киши бар эле, кыргыз эл сүрөтчүсү. Флекман деген сүрөтчүлөр бар эле, Усубалиев деген сүрөтчүлөр бар эле. Акылбеков ал кезде тирүү болчу. Мына ошолордон биз таалим алып калдык. Ошолордон окудук. Анан ошентип жанагы аскерден келгенден кийин Кыргызстан пионерине сүрөтчү болуп иштеп калдым. Анан ошол кезде кыял бирикмеси түзүлүп башталды да. Баштаганда анан кийин ошол 69 өткөн кылымдын 69-жылы болуп атат, 69-жылы. Анан мына бул биздин Илимдер академиясынын тарых институтунда иштеген Антипина Клавдия Ивановна деген бир апабыз бар болчу. Өзү бирок баягы этнограф болгондон кийин анан кыргыздын үрп адаты, анын баягы материалдык байлыктары, ада салты ушулар изилдеп, анан ошо өзү Кыргызстанды аябай сүйүп калат да. Аябай ушинтип бир топ китептери чыккан ал кишинин ошол Кыргыздын материалдык байлыктары жөнүндө.
Анан ал кишини ошол кыял түзүлүп атканда чакырышып консультант катары эмнеден баштайбыз, каяктан табабыз, кайсы айылда кайсы чебер бар. Ал киши жөө кыдырып Кыргызстандын ар кайсы райондорунун баарын кыдырып ошол материалдарды чогулткан экен. Анан ал киши айтты, мисалы жалпысынан айтты да, эгер боз үй чыгарам десеңер, анда Ысык көлдө Кызыл Туу деген айыл бар. Атактуу Кызыл Туу азыр. Атактуу Кызыл Туу. Анда эч ким билбейт анда. Ошо ал киши айтпаса биз деле билбейт болчубуз. Шырдак боюнча мисалы Ат башы бар, Сайма боюнча Жалал Абад бар, Килем боюнча Өзгөн бар деп ушинтип айтып берди ал киши. Айтып берип консультант болуп, мен болсо баягы кезимде иштеп жүрөм. Бир күнү ал киши чакырып алып айтты, Коңурбаев деген министр сени чакырып атат. Бирок ал киши болчу. Аябай жакшы киши болчу. Эмнеге десем, ошол тиги кыял бирикмесине башкы сүрөтчү керек экен. Анан сен ошого барбайсыңбы деп. Анан кийин мен биякта үйүм жок да. Квартирада ар кайсы орустардын временкаларында жашап жүрөм. Келинчегим болсо окуйт. Анан айттым, биякта мага квартира биринчи кезекке коюп коюшту. Ошол редакцияга квартира тийсе мага тиет деп жыргап жүрөм. Анан десем, жок, сен бар. Мен айттым сенин жөнүндө. Барып ошого барып мындай жолугуп чык деди. Анан бардым, министерство ошондо азыркы эле жанагы Тыныстанов менен Чүй проспектинин ушундагы имаратта болчу. Анан барсам ал киши өзүндө экен, мени тосуп алып айтты. Сени ошол кыялга башкы сүрөтчү кылып чакырып атабыз, келбейсиңби? Сени Клавдия Ивановна эметип атат, рекомендовать этип атат деп. Анан мен айттым, мен ошол жерде квартирам жок, көрүнгөн жерде жүрөм, жаш балабыз бар десем, мен 1 жылдын ичинде сага квартира алып берем деди бул киши. Кааласаң мен гарантийни кат берейин сага, давай кел. Билбейм эмнегедир бул киши мени ошол дароо эле кел эле деди. Кел дегенден анан жанагынтип кат берди. Анан барып Бобуловко кирсем, ал киши мени кетиргиси келбейт. Мен сени биринчи квартирага биринчи кезекке коюп атсам, сен болсо кетем дейсиң деп. Анан андай болсо ордуңа бирөөнү даярда деп жөн кетирбей. Анан бир ай бир баланы үйрөтүп анан келгем. Ошондо кыял бирикмеси эчтекеси жок, имараты жок. Анан жаңы эле башталып атат да. Мындайча айтканда нөлдөн түптөп атасыздар. Нөлдөн башталып атат. Анан мына Чүй проспектисинде тиги күнчыгыш жагында жанагы Хамболдук ноту комбинатынын жанында бир 5 этаж имарат бар экен, ошонун биринчи этажын бериптир кыялга. Эл жашаган эле үй экен. Анан ошол жерден баштап азыр Восток 5 деп коет го, ошонун маңдайында. Ошонун маңдайы, туура айтасың. Анан ошол жерге барып анан баштадык. Анан баягы Клавдия Ивановнанын айтканын угуп, анан жерлердин баарын кыдырып, ошондо ошол бир эле мисал, ошол жанакы көлдөгү Кызыл Тууга барып, анан боз үй жасаган чеберлер бар экен, жерде Сабый аксакал бар экен, чатта. Анан ошол жерде Сукаев деген аксакал киши бар экен, айылда бригадир болуп жүргөн. Анан ошол кишини өзүбүзгө ошол боз үй чыгарган цехтин начальниги кылып, анан момунча киши иштетесиң, боз үй жасайсыңар, сырьёга аласыңар деп ага жардам берип, ошентип баштаганбыз. Мына азыр эми Кудайга шүгүр, азыр Кызыл Тууну жалаң эле Кыргызстан эмес, баары тааныйт, баары билет. Бүт жер жүзүнө Кыргыздын боз үйү, мына биздин кошунабыз, казак туугандарыбыз деле ошол Жамбылдын юбилейине ошол биздин боз үйдү сатып алып барып тигип жүрүштү. 2005-жылы Япониядагы өткөн, Нагоя шаарында өткөн Экспо деген бүткүл дүйнөлүк көргөзмөгө дагы ошол биздин боз үйдү алып барып казактыкы кылып тигишти, ошентип жүрүшөт. Анан бул жагынан мактана тургандай эле нерсе да бул өзү. Ошентип баштадык, жаңы баштаганда бир 50 киши иштегенде. Анан бул жерде дагы шаардын ичинде да бар экен чеберлер. Ушу бирден, экиден ошентип анан баштадык да. Анан эми бул мындай да, кыял дегенде биринчиден ал кезде калпак да жок болчу да. Ооба. Калпак да жок. Анан кийин ошол калпак цехин уюштурдук. Ошол калпак цехинде иштеген Болжурова деген эже бар эле, көз өтүп кетти. Жакшы эже эле, жакшы баштады. Анан кийин Балсаева Латипа деген эжебиз бар эле, бул кишинин да көз өтүп кетти. Булар жакшы иштешти. Ошо Кыргыздын ар кайсы районундагы калпактардын түрлөрүн,
ошол Клавдия Ивановнанын материалдарына таянып, биз ана ошолордун баягы саймасын, формасын келтирип баштаганбыз да. Мына ошондон бери мына азыр канча калпактын түрлөрү чыгып атат да. Азыркы кезде, мына бүгүнкү кезде мен баягы базарлардан, дүкөндөрдөн жана улуттук буюмдарды көргөндө мен абдан сүйүнөм да. Анткени ошо жылдары эчтеке жок болчу андай. Анын үстүнө тыюу да салынбады эле, калпак кийбеш керек, анан чапан кийбеш керек деген сыяктуу. Анан улутчул да болуп кетчү деп айтышчу да. Азыр болсо мына ошол азыркы кездеги кыргыздын улуттук көркөм өнөрүнүн деңгээли жакшы эле. Кудайга шүгүр. Ошол азыркы аты чыгып калган чеберлердин көбү ошол кыялдан чыкты десем жаңылыштык болбойт да. Анан кийин мына ошол биз бала кезде кирип ошо сиздердин бөлүмгөчү ошо жана Восток пештин маңдайында ошол кыял кол өнчүрө бирикмеси деп жазылып турчу. Мен эсимде ошол атам да баягы чыгармачыл киши эмес беле. Сизди да абдан жакшы таанычу дегендей кирип чыгып, анан кийин кирип, ошол жака чиминтип, анан баягы залга кирип баратканда мындай көргөзмөлөр да бар болчу, коюп коюшчу да. Ошону барып, бул тиги биякта сон буюмдар бар турбайбы, камчы бар экен, эр токум бар экен деп ошентип кетчүбүз да. Анан жанакы жаңы имарат, жана Ош базары жөнүндө кеп кылып кетпедикпи? Ошонун жанында да аны элдин баары эле билет. Анан ошол имаратты салуу качан козголду? Ал мындай болду, 70 бизден баягы улам чеберлердин саны көбөйүп, бизден баягы батпай атабыз да. Анан ошондо жергиликтүү өнөр жай министерствосунун алдында бир 30 ишкана бар болчу. Мисалы алсак, мына жерде жанагы тери иштеткен завод, фабрика бар эле. Темир буюмдарын чыгарган бар эле, пластмасса чыгарган заводу бар эле. Ошолордун короосундагы мындай эле бир өздөрүнө керек болуп жүргөн кампалары, жана башка имараттардын баарын ошо кыялга берген. Көрүнгөн жерде. Түгүл тиги Малдыбаев көчөсүндөгү подвалда да биз чоң цехибиз бар болчу. Анан бирок 75-жылдан 80-жылга чейин кыял бирикмеси 5 жолу жанагы АЭСте СССРдин өтмө кызыл туусу болор эле да. Ал кызыл тууну борбордук партиянын борбордук комитетинин атынан, СССР министрлер советинин атынан анан берилчү да. Бул абдан чоң сыйлык эле. Мынакей ошонун бирөөсүндө эле минтип жазылып турат да, мынакей. Бул 79-жылы алганбыз муну. Мынакей Центральный комитет КПСС, Совет министров СССР, ВЦСП, ЦК ВЛКСМ деп турбайбы? Мынакей жана социалисттик мелдештеги жетишкендиктер негизинде сыйланат деп жазылып турат. Анан муну алган коллектив тети Москвада СССР көргөзмөсү бар болчу да, ОДНХ деген. Ошонун кире бериш жерине чоң СССРдин ардак тактасы деген бар эле. Ошого анан кийин ошол ишкананын аты жанагы эмеден жестен куйруп, ошол жерде тагылып турчу. Анан биз жанагы жакшы иштеген чеберлерди ошол жака жиберип барып көрүп келгиле, көргөзмөнү көрүп келгиле, ошол жанагы кыялдын тактасынын жанынан сүрөткө түшкүлө деп да жибергенбиз да. Анан 5 жолу алдык да муну. Так ушундайды 5 жолу алып атасыздар. Анан 5 жолу алганда анан кийин ушу жанагы мен айтып кеткен Коңурбаев, Марат Умурзаков деген киши анан Турзак Русубаличке кат жазат. Урматтуу Турзак Русубалич, кыял бирикмесинин коллективин билесиз, моминтип бүткүл союздук социалисттик мелдеште 5 жолу ушу өтмө кызыл тууну алып атат, бирок өздөрүнүн имараты жок. Көрүнгөн жерде ошол такыр шарты жок имараттарда иштеп атышат. Ушуларга чеберлер арнап туруп бир имарат салып берсе жакшы болот эле деп. Анан Турзак Русубалич туура көрүп анан айтты, ал имарат жөн имарат эмес. Анда архитекторлор союзуна тапшырма берели, конкурс уюштурулсун. Анан ошол жакшысын тандап алып туруп ошону салалы деп. Анан ошондо 8 проект жасашты архитекторлор. Анан жанагы биздин имарат жагып калганы, жанагы биздин ошол кыялдын имараттын дубалы мындай болуп турбайбы? Ооба. Ал өзү калпактын кыры. Анан үстүндө момунда айнектин салынган, анын үстү да бар болчу. Бирок аны салып бүткөнчө акча түгөлүп, анан шарт каражат жетпей, анан ал калып калган. Бирок жана калпактын кыры бойдон ошо туруп калды. Анан ошону ошол жерге, анан бирок ошол Ош базарынын жанына салынып калганы да кызык да. Ошол кезде Фрунзе
шаар аткаруу комитет эмесинин исполком деп койчу, горисполком. Ошонун төрагасы Медеров Октябрь Абылгазиев деген киши болчу. Жакшы киши болчу аябай. Өзү Москвадан жана Бауман атындагы окуу жайын бүтүп келген, өзү инженер. Анан ошол киши айтып калды, бул чеберлердин баары Самаркандты алгыла, Бухараны алгыла, Багдадты алгыла, ошол базардын жанында болушат булар. Ошол жерден өнөрүн көрсөтүп, иштешип, сатышып дегендей. Базар ошон үчүн жанагы Ош базарынын ылдый жагында частный сектор бар, ошону бузуп ошол жерге салбайлыбы деп. Ошентип калды. Болбосо архитекторлордун биринчи планы боюнча биздин ошол кыялдын имараты жанагы тетиги чыгыш промзонада ГАИнин имаратында турган жерде болчу. Анан ошол ал кишинин эмеси менен анан кийин жанагы сунушу менен ушул жер тандалып калды. Базардын жаны деп, ошол жерде 48 мындай үй бар экен, частный үй. Ошого 77 квартира сатып берип, аларды көчүрүп, анан бузуп, анан ошол жерге салынып калды. Анан салынганда баарыбыз ошо ишенбелик кылып эле жатчубуз. Анткени тезирээк бүтсө өзүбүзгө да жакшы да. Анан өзүбүздүн үйүбүз болот экен, өзүбүздүн имаратыбыз болот экен деп. Кечирип коюңуз агай, ошондо сиз деген кыялга жетекчи болуп, тээ жактагы эски имаратта жүргөндө ошондой болуп жетекчи болуп атасыз да, Ошондо башкы сүрөтчүмүн. Главный художник деп коет. Ошо главный художник болуп иштеп жүрөм. Анан ошол кайсы жылы директор кылышты ошондо? 94-жылы мени абдан кыйын кезекте шайлап салды коллективчи. Мага чейин Бакиев Салмарбек Жумалиевич деген киши болчу. Директор өмүр бою жетекчи болуп жүргөн. Ал киши айтты, мен совет убагында жакшы кезде директор болуп алдым. Азыр мынабу жанагы базар экономикасы, кайра куруу, базар экономикасы, ушунун баарына мен жакшы түшүнө бербейм. Эми сен жашсың, мындан ары эми арабаны сен сүйрө деп, анан коллективге мени көрсөтүп, анан жанында шайлап салышты. Анан ошондо карасам, айран тиги электр энергияга карыз экенбиз, жанагы соцфондуна карыз экенбиз, налогторго карыз экенбиз. Баягы СССРдин убагындагы чарбалык байланыштардын баары үзүлгөн. Бизге мисалы жанагы зергерлерге мелкиор деген металлды биз Украинадан алчубуз. Жана чеканка, дагы башка көркөм буюмдар жасаган латунду биз Казакстандан алчубуз. Анын баары жабылды да. Анын баары токтоду, анын баары үзүлдү. Ар бир республика өзүнчө болуп кетти, чек ара туруп калды. Ошо менен кыйын акыбал болуп калды да, абдан кыйын акыбал болуп калды. Анан ошондо өкмөт жанагы бартер дегенди чыгарышкан. Баягы акчанын ордуна ошол чыгарган буюмун эсептеп, ошону өткөрүп, ошентип бартер кылып дагы бир топ карыздарды жаап, анан акырындык менен кийин баарынан кутулдук. Агай, ошондо жанагы имарат, Ош базардагы имарат кайсы жылы толук курулуп бүтүп атат? 85-жыл. 86-жылы кирдик. 86-жылы биз көчүп келдик. Көчүп келип эле баарыбыз ошол жерге музей 4-нчы этажда музей кылабыз деген эме бар болчу, бөлмө бар болчу. Кабинеттер ар кимдики өзүнчө, чеберлерге шарттар түзүлгөн. Жакшы эле. Тияка салыштырмалуу тим эле. Албетте. Ак үйгө киргендей. Ак үйгө кирген. Ошондой эле болду. Анан ал салынып атканда Турдакул Усманович өзү келип ошол текшерип турчу. Анан суббота күнү бир күнү келгенде биз ошол жерде кирпич ташып атканбыз. Турдакул Усманович келет экен дегенде эле баарыбыз ошол жерде туруп калдык. Ал киши келип, анан карап чыгып, анан кийин жанагы куруучулар бар да, куруучулардын начальники, министр строительства. Анан кийин эмне кем каршыңар бар, эмне тоскоолдуктар бар. Убагында бүтөсүңөрбү, качан бүтөсүңөр деп ушинтип турчу. Албетте, Турдакул Усманович сурап атса, анан алар бүтөбүз, иштейбиз, табабыз деп ошентип атып, Турдакул Усманович прораб катары эле келип жүрдү. Ошентип жүрүп, Марат Өмүрзакович деген жана биздин министрибиз, ушулардын баары ошол сүрөп атып акырына. Ошо филармонияда ошол жылдары бүткөн, кыялдагы ошол жылдары бүткөн көп имараттардын баары, тиги Госагропром, ошолордун баары ошол жылда. Азыр ойлосоң, мисалы филармонияга Кыргызстан Компартиясынын 19-съездин өткөрөбүз деп, бүт элек филармонияга өткөрөбүз деп калышты. Анан Турдакул Усманович мына баланчанчы айда ошол съезд өтөт, ошого чейин баарын бүтүрөсүңөр деп, жанагынтип куруучулардын баарын ошентип шыктандырып,
көрсө ушундай бир датаны бир байлап койсо иш да жакшы жүрөт окшойт го менимче. Ошентип филармония, өзүң айткандай филармония салынып калды. Ала Той аянты жаңырды, бүт бар жана музей, тарыхый музей салынып. Ошонун баары турда кылып. Жана сиз тиги 94-жылы ошо директор болуп шайландым деп атпайсызбы агай? Чын эле ошол учурда аябай эле оор учур болгон, кыйын кезең болгон. Анан менчиктештирүүнүн да араны момундай ачылып турган да агай. Анан мен таң калганым ушул да көп мекемелердин баары ошо менчиктештирүүгө, жеке менчиктин колуна өтүп кетти. Бирок кыял ошол боюнча эле мамлекеттин карамагында калды. Буга сиздин эмгегиңиз аябай зор болду, себеби биз да көрүп аттык да агай. Себеби тиги прокуратурада жүргөнүңүздү көрдүк, сотто жүргөнүңүздү көрүп аттык. Ушундай бир тоскоолдуктар аябай көп болду да, ошо кыялдын имаратын ала алалы дегенде эки көздөр төрттөр дагы ишкерлер да чыкты бери жактанчы. Ушуну кантип сактап калдыңыз агай? Кийин жанагынтип СССР ыдырагандан кийин биздин жергиликтүү өнөр жай министерствобуз дагы жоюлуп, анын ордуна Кенч деген бир мамлекеттик концерн деп атап коюшту. Баягы аты бар, заты жок. Анан ар бир ишкананы баягы өзүнчө приватташтырылсын деп дагы уруксат чыкпадыбы. Ага чейин чет мамлекеттен бизге бир ПЕСАК деген программа келген. ПЕСАК деген. Анан бизди бүт баарыбызды ошол ПЕСАКка киргизип коюшуптур. 6 айдын ичинде ошол иштеп аткандарга анда айлык акы дагы убагында төлөнчү эмес да. Анан ошолорго жардам катары айлык акысын төлөп берет экен. Карыздарын да канча мынча жаап берет экен. Бирок 6 айдын ичинде экспортко жарай турган, конкурентоспособный деп коет, ошондой продукция чыгарыш керек экен да. Анан ошого баары кирип алыптыр. Ура деп эле. Анан мен ойлоп койдум, орустун бир макалы бар эле баягы бесплатный сыр в мышеловке дегендей. Бекер быштак капканда болчу эле деп. Анан мен барып Абдыраев, Халик Абдыраевич деген биздин ошол министрибиз бар болчу. Раматтылык жакшы киши эле анан. Анан мен айттым, Халик Абдыраевич, биз мына жана ПЕСАКтан чыгарып эле койсоңузчу кыялдын. Биз жеги кестеме чыгарган фабрика эмеспиз. Кийим тиккен фабрика эмеспиз. Биздики улуттук өнөр. Анан улуттук өнөрдү эмнеге башка бирдеме чыгарганга перепрофилировать этишибиз керек. Бул кыргыздын калпагы калпак калат. Боз үй бойдон калат. Десем ага айтат, мен колуман келбейт, ал деген өкмөт доктор менен бекиген. Анан тигиндей мындай деп. Анан Апас Жумабаевичке бардым. Жазылып алып барсам, Апас Жумабаевич ошондо өкмөттүн башында болчу. Анан түшүндүрсөм ага киши чын эле силерди ошол ПЕСАКтан чыгарып эле коюш керек деп анан чыгарып салды. Ошо менен биз чыгып кеттикпи? Ошондо калган айнек заводу, пластмасса заводу, боек чыгарган завод, мына жанагы Элистрой деген базар бар азыр мына Фучикте. Ошонун ордуна 8-март атындагы току фабрикасы бар болчу. Ушулардын баары жок болуп кетти. 8-март. Сор 40 жылдык деген мебелиш деген фабрика бар. Иши кылып жанагы мен чыгып кеттим кыялды алып. Ошого калганлардын баары анан жок болуп кетти. Ал темирлердин баарын сатышты. Эмне кылат анан? Жаңы мисалы үчүн 8-мартка агай ошондо жапжаңы станоктор келген. Мен да кирип репортаждарды алып чыктым да. Ал станоктор болгондо дагы жанагы Лерополь деп коет, жанагы Германия Демократия Республикасы бар эмес беле? Ошол жактан келген. Жана махровый сүлгү, ошолордун баары кестемелердин баары чыкчу да. Анан кийин эле жанагы ПЕСАКка келгенден кийин анын баары кыйрабады. Ошол мен ойлоп коем, ошондо биз туура эле кылган экенбиз. Туптора кылдырыңар ай, туптора кылдыңыздар. Анан кийин ал баладан кутулсак приватизация башталды. Ага да биз тизмеге киргизип коюшуптур. Приватташтырылсын деп. Приватташтырылсын деген эмне? Бул деген баягы сатылсын, жок болсун деген эле сөз да. Анан дагы сактап калышыбыз керек да. Кайра бардым Апас Жумабаевичке. Кайра барып анан айттым, Апас Жумабаев, бизди могу приватташтыруудан деле бизге туура келчү эмес. Кытай сатып алса дедим биздин имаратты. Кытайдын базарын ачат. Түрк сатып алса түрктүн базарын ачат. Аларга кыргыздын калпагы, кыргыздын комузунун кереги жок. Ошон үчүн биз мамлекеттин эле карамагында калалы. Айтсам анан Камаровер деген бир юрист бар экен. Анан Апас Жумабаев аны чакырды. Чакырып, вот мен вот сидит директор кыяла приватизировать не хочет деп. Анан ал как не хочет? Элдин баары наоборот приватташтырабыз деп эле чуркап жүрүшпөйбү. Первый раз вижу такого директора деп кайра. Анан нет, у него аргументы весомые деп ошентти эле анан кийин ары ойлонуп бери ойлонушуп, анан приватташтырууга жатпаган объекттер бар экен. Бул жанагы музейлер, театрлар, коргоо министринин
объекттери анан ошол тизмеге киргизип коюшту. 10 жыл 93 жылдан 2003 жылга чейин ошол токтоонун күчү калды да. Ошондо биз иштедик анан. 1977 жылы ошол Германия Демократия Республикасында Лейпциг шаарында Кыргызстандын көргөзмөсү өтө турган болуп калды. Биздин республикага 1,5 миң квадраттык метр берилди да. Ошол жерге биз Кыргызстандагы болгон жетишкендердин баарын көрсөтүшүбүз керек да. Анын долбоорун Кыргыздын биринчи туңгуч архитектору Аскар Исаев деген байкем бар эле. Ошол экөөбүз чийдик. Ошол экөөбүз чийип, анан экөөбүз куруп, анан баягы Кыргызстандан Ленин заводунан чыккан станоктор, Камбалдык ноуту фабрикадан чыккан кестемелер, Октябрдын 40 жылдык атындагы тигүү фабрикасынын окоттары ушул Кыргызстандагы бүт жетишкендиктердин баарын алып бардык да. Анан ошол жерден кыялдын шырдагы алтын медаль татыктуу болуп калды. Анан мен ошол жерден министрге телеграмма уруп жибердим. Кыял алтын медаль менен сыйланды деп. Ал киши абдан сүйүнүп, анткени кыялды ушу бутунан тургузган ошол киши болчу да. Анан алтын медаль алдык деген аябай сүйүнүп, анан өзүнүн министрлердин фондусу болот экен. Ошол фондусунан биздин коллективге 100 000 рубль бөлүп берип атпайбы. Анан премия катары. Эми азыр ошондо 100 000 рубль деген 5 000 рубль бир машина болчу. Ошондо 20 машинени берип атат да бир коллективге. Азыр ким берет анда 20 машинени? Мына ошондой министр болчу. Эми ал учурда ошо берекеси бар эмес беле? Кандай болгон? Анан барынын да кызыгы аякта жакшы өттү. Жанагы ошол Германия Демократия Республикасынын жетекчиси Хонекер деген киши келди биздин көргөзмөгө. Бияктан болсо Бигматова Сагин Бигматова деген эжебиз бар эле, тышкы иштер министри. Анан Абсамат Масалиевич өзү барды. Ошо жолугушуу жакшы өттү. Ал жерден биз да өзүбүздүн баягы белек бечкегибизди бердик. Чепкенибизди жаптык, калпабызды кийгиздик деп. Кыял дегенде агай ооба сизди эстейбиз, мына жалпы коомчулугубуз менен кыргыз эли баары. Анан Амантур Акматалиев деген дагы бир атабыз болгон, чебер болгон, далай чеберлерди кыдырманы кыдырып, сыдырманы сыдырып не деген бир китептерди жазган. Мына ала да келген экенсиз биякачы. Ал киши жөнүндө да айта кетпесеңиз болбойт го. Амантур аке менен биз чогуу жакшы иштештик. Жакшы ага идея болуп, мындай бир көңүл калтырышпай, сыйлашып иштештик да. Анан кийин бул киши өмүрүн ошол өнөрдү изилдегенге арнады. Бир 30 китеби чыкты го. Мисалы боозүй кандай жасалат, ат токумдар кандай жасалат, зер буюмдар кандай жасалат. Ушулардын баарын тачабай, айылдан айыл кыдырып, изилдеп, анан жазып, ошентип жүрдү. Кийин анан жанагы Чокморов атындагы ошол өнөрчүлөр окуу жайы ачылганда эч кандай эме жок, китеп жок. Окута турган, балдарды окута турган. Анан ошол Амантур акемдин китептери жарады да. Мына ошол китептердин бири, мисалы мынауну эле алып көрөлү. Мына кыргыздын уз усталары деп атпайбы? Мына ушул жерде мынакей 500ге жакын чеберлердин өмүр баяны жазылып калды, тарыхта калды мынакей. Мына ушулардын баары көбү ушунун баарын кыялда иштегендер. Ошо Амантур агай менен дагы кимдер иштеди агай? Чогуу ар бир тармак боюнча ээр чабуу, шырдак жасоо, калпак тигүү дегендерди, мисалы Ишенгүл деген эжелери. Могул эле китептин мукабасында турат мынакей Кыскыраев деген киши Амантур аке менен дос болчу. Бул Сокулукта бул жанагы зер буюмдарын жасаган, ушу аябай сонун мастер эле. Жанагы Бекешев деп телевидениеде сиз иштеп көрбөдү? Мына ошонун атасы мына Бекешев Асек. Бул көлдө бул ээр чапкан мыкты чебер болчу. Анан мунун дагы жакшы эмеси бар болчу, мектеби деп коебуз. Айылдагы ушу жөндөмдүү балдарды окутчу. Мына бул киши жөнүндө да ошол Амантур аке жазып чыкты. Амантур аке өзү мындай абдан мүнөзү жакшы киши эле да. Мен жакшы көрө элем бул киши менен сүйлөшкөндү. Байдылдан ырларын жатка билчү. Анан бир жолу ошо Таласка барып калдык командировкага. Таластан бир колхоздун башкармасы аты Эсенжан экен, биздин министрге кат жазып ийиптир. Биздин айылда ушул колдон көрү төгүлгөн чеберлер көп. Анан кышында айыл чарбасынын жумуштары бүтүп калганда, алар ушу отуруп калып атышат. Ушу жерге кыялдын бир цехин ачсаңар,
жакшы болот эле. Анан министр бизди жиберди, барып ошол айылды кыдырып келгиле да көргүлө деп. Анан бардык, анда тиги Таластан ошол биз бара турган колхозго автобус 3 жолу эле каттайт экен, эртең менен 3тө кечинде. Анан түшкү менен автобус менен жетип алдык, анан башкармага кирип жолугуп, жанагы сиздин атыңызды жөнүндө деп айтсак, ооба биз ушинтип сурандык элек деп. Оозу сыя электе бир эки орус кирип келип, башкармага айтып калды, ой биз силердин жериңерди ченесек, лишний бар экен, ошону биз акты жазып атабыз, тиги бу деди окшойт. Жер ченеп жүргөн орустар экен. Анан ал киши куй деп эле алар менен кетип калып, биз көчөдө калдык. Кечки автобус кетип калды. Ары карап турабыз, Таласка жете албайбыз, мейманкана жок. Анан мен айттым Амантуреке, мына жанагы жаман москвичибизди айдап алалы десем, сиз болбой койдуңуз эле. Мына жөө калдык. Эми кайга барабыз десем, койчой. Байдын ыры бар, Аккалпак кыргыз барында акчасы бар, майлыга деген. Койчу кантип эле бизге бир табылбасын деп. Ары карап бери карап анан бир жерде түтүн чыгып аткан эл турган жер бар экен. Ошол жерге барып калдык. Барып эле ассаламу алейкум деп кирип эле. Кыргыздар билесиңер, мейман достор. Тааныбаса деле төлгө өткөрүп, чайын берип. Анан ошол жерден Амантуреке, сага эмне деп айттым эле? Байдылдандырын айттым эле, десем эле жанагы үйдүн ээси. Ой, Байдылда менин аталаш агам болот деди. Көрсө ошол Чабан болуш деген киши экен, уулун үйлөнүп аткан экен. Ошол тоюна, ошол элин алып келген тоюна биз барып калдырбыз да. Анан Амантуреке дагы Байдылдан 2-3 ырын айтты эле, окуй, менин тиги байкемдин достору турбайбы деп, бизди өзүнүн үйүнө алып барып, дагы койсоюп, анан коноктоп, жаткырып, анан эртең менен чыктык. Чыгып, бирок баягы башкарманын каты боюнча иш бүтпөй калды да. Амантуреке акырын мынтип коет. Я Сукеш, бияка эми ачылбай калды го. Ачылбай калды го. Я. Амантуреке ошактан бери убар болуп келсек, бизди жанагынтип таштап коюп кетип калды, ушугантип болсун. Кеттик андан көрө Таласка качабыз. Деп анан Таласка барып, ошол жерден кыялдын Шумкар деген филиалын ачканбыз. Амантуреке менен экспедицияда көп жүрдүк. Анан кайсы жерге барбайлы баарын тааныйт эле да. Мурун кыдырып жүргөн экен. Таласка барсак, айтып калды, мына жерде жанагы айтылуу атайдын карындашы турат. Жүр, агышникинен барып, каймак анан жеп келебиз деп. Могу жерде болсо жанагы Советтер Союзунун баатыры, ошонун эмелери, инелери турат. Демек баарын тааныйт экен. Ал киши аябай жана чебер деген көрсөтүү аркылуу бүт жети дубанды төрө кыдырган киши болгон да. Анан биз дагы чакырып калчубуз да. Программага чакырып калганда теги ой Султан агайыңарга айтып уруксат сурагыла деп эле ошентип жүрчү ал киши. Жок, мен баягы кызмат боюнча мен начальник болуп атпаймынбы. Бирок мындай начальник менен кол алдындагы кишидей эмес болчубуз. Бүт баарын билчү да, жарыктык киши баарын. Амантуреке менен көп кыдырдык, көп жүрдүк. Өзү абдан ошол юмор менен сарыштырып, тарыхты жакшы билген ушундай киши эле. Раматтылык тилекке каршы өтүп кетти. Бирок артында китептери калды. Шакирттери калды. Мына эстеп жүргөн мына биз барбыз дегендей да. Мына кыял деген да агай мына биринчи ошо кыялды кыял кылган, алып калган баардык жерден менчиктештирүүдөн дагы деп сизди айтып жүрбөйбүзбү агай? Мына тарых жасаган кишилер мына сиздер, анан кийин Амантура агай, анан ал Магүл эже деген, Ишенгүл деген эжелер менен далай иштештик, ал эжелер менен. Анан эми агай, ошондо сиз канча президент менен иштештиңиз? Ой, Турдакулов Субариштен бери эле да. Баарысы менен иштештик. Азыр дагы иштешесиз? Азыр деле иштешип атабыз. 1974-жылы Казакстан Компартиясынын 50 жылдыгы болуп калды. Ошондо бизди чакырып тиги эме ак үйгө деп койчубуз, анда баягы партия ошол жерде эмес, эски имаратта тапшырма беришти. Ошол Казакстандын жанагы 50 жылдыгына Брежневдин портретин жасаш керек болуп атат. Бирок аны мындай эле май боек менен колго тартпай, жанагы инкрустация кылып, жыгачтын ар кайсы түрлөрүнөн кесип, мозаика кылып жасап бергиле деп. Олоңордон келеби деп ошентип министр дагы бар болчу, көрөлү, жасап көрөлү деп. Анан кийин ошол Брежнев
А Брежневтің тиги орден медальдары көп эмес беле. Тим эле Ленин орденine канчасы, ошонун баарын тартыш керек да. Мисалы Ленин медалында Лениндин сүрөтү. Маркстын медалында Маркстын сүрөтү. Шулардын баарын тартып чыкты да. Анан тартып Петров Валентин Сергеевичтен мастер бар эле, жакшы мастер эле. Анан ошолордун баарын жыгачка түшүрдү. Жыгачка түшүрүп, мындай 1,5 метр, мындай 1,20 ошентип анан кийин жасап бүтүп, анан алып бардык. ЦК алып барып, буга табып коюп, анан күтүп атабыз. Анан көрсө Турдак Улусубаевич жанагы бюро мүчөлөрү деп койчу анда. Анан ошолордун баарын айткан экен, ушул карап чыгалы деп. Анан кийин келип атышты, биз турабыз күтүп. Бирөөлөр айтып атышты, оң башы чоңураак болуп калган го. Бирөө айтат, сол ийниси ылдыйраак болуп калган го деп мындай баягы сынчылар да. Анан бир кесе унчукпай эле калышты. Булар эмне унчукпай калды деп карай койсом, Турдак Улусубаевич келип калды. Анан ал унчукпай эле келди дагы, карап туруп эле, хорошо деди. Хорошо дегенде эле баарысы айтышты. Турдак Улусубаевич. Баары жакшы, мыкты дешти. Ким жасады деди. Министр турат да. Министр айтты, мына главный художник. Бул болсо мастер, ушул жасады. Осылерге рахмат. Давайте так. Эртең Кайынын эмеси менен, коштоосу менен Алматага барып, Алматанын ошондо жанагы Алматанын ЦК партиясынын имараты жаңы эле бүткөн экен. Чоң имарат экен. Анан ошол жерде силерди тосуп алышат, анан буну табып келесиңер деди. Анан бирок жазып коюшубуз керек, мындай бир Кыргызстандын аттан депчи. Анан братскому казахскому народу, от братского кыргызского народу деп жазсыла деди. Аны жаздык. Жазып табып койсок, кайра звонок этишти. Ай, болбой калды, алып салма деп. А көрсө, бирөөлөр айтыптыр. Аякта 80ден ашык улут бар. Анан кийин кыргыз казакка эле берип атпайбы. Калгандары каякта калат? Болбой, туура эмес. Анан ары ойлонушуп, бери ойлонушуп, бир күндөн кийин айтышты. Анан братскому казахскому народу. Эме, трудящимся казахскому народу деп жазгыла деп. А трудящийге баары келет да. Ошентип жазып анан алып барып Алматага таап келгенбиз. Ошентип Турдак Улусубаевичтин убагында эле биз иштечүбүз. Андан кийин Аскар Акаевич келди, президент болуп, анын убагында кимди гана сыйлаган жокпуз. Ельцинден баштап, Кыргызстанга келген коноктордун баары кыялдын белеги менен жүрчү да. Турциянын президенттери келген делегациянын баары. Кийин эле мынау Назарбаев бир жолу келип калды. Ошо Назарбаевди эмне беребиз? Мени чыгарып калышты, президенттин иш башкармасы. Анан мен айттым, Назарбаевга каршы ичик бердик, күмүш кемер ур бердик, суусар тебетей бердик, бүркүт бердик, гүлүгат бердик. Башкача бирдеме кылыш керек десем, биз да билбей атабыз. Ойлон дейт, мен ойлондум. Мен ар ойлонуп, бери ойлонуп, анан эстей койдум. Байдылданын бир жакшыры бар, казак досу бар деген. Басканда жери түгөнбөс, казганда кени түгөнбөс. Кымбатым боорум казагым, кыргызым менен түгөйлөш деген. Абдан сонунда сөздөр. Анан биз ошол ташка Казакстандын картасын түшүрүп, жана кен байлыктарын көрсөтүп, анан жана кырды четине анан кийин баягы чектирип жаздык. Анан алып келип бердик. Анан эртеси менен президенттин жардамчысы звонок этет. Ой, Султан эке, аябай жакты дейт. Назарбаев, ой, кереметтир, ой, мынаны ким жазды я деп ошентип мактады, так что попали деп. Ошентип ар бир келген конокторго албетте биздин ишибиз ошол. Сиздерде деме саясат жок. Ооба, бизде саясат жок деп, биз өнөр менен насилди кыргыз элин таанытуу, дүйнөгө таанытуу. Агайым, сиздин баягы сиз эми чыгармачыл адам болдуңуз да. Бекеринен кыргыз эл сүрөтчүсү эмессиз. Бекеринен жанагындай чоң имаратты алдырбай алып калгансыз. Мындайча айткандачы, бүгүн дагы кыргыз эли ыраазы ошо сизгечи. Рахмат. Анан мынакей биз бала кезибизде сиз Байчечекей деген журналда сүрөттөрүңүздү көрчүбүз. Номомдо мен ошондо мектепте окуп жүргөн кезим болчу. Мына ушул Байчечекейди да ала келген турбайсызбы? Ошо эстей койдум да. Бул жерде ошондо сиз Токтосун агай менен иштешип атасыз да, Ооба. Бул кайсы жылы, канчанчы жылы болду эле, балдарга да айтып коелу. 1977 жылы мынау СССРдин курамына кирген 15 республикадан, Кыргызстандан башка республикалардын баарысында бөбөктөр үчүн журналдары бар экен.
мисалы казактар балдырган деп чыгарчу, өзбектер кунжа деп чыгарчу, тажиктер чашма деп чыгарчу. Только биз эле жок экен да. Анан ошондон кийин ушул Басчекей деп журнал чыгарыш керек деп калышты. Анан ошондо Токтосун Самыл жүрүп башкы редактор болуп дайындалып калды. Анан Белек Жумабаев деген таланттуу сүрөтчү жигит бар эле, эрте өтүп кетти. Ал көркөм редактор болуп иштеп аткан экен. Анан ошол мени чакырып калды, ошол Белек чакырып айтты. Могу биринчи санын мукабасын сен тартып бербейсиңби деп. Анан кийин ошол мукабасын мен тартып бергем 77-жылы. Эмеси мазмуну мындай эле да. Баягы мукаба өзү мындай эки беттен турат да. Ортодо болсо балаты бар, жаңы жыл жаныбарлык номерда. Анан кийин Аяз ата Байчекейди. Бул жерде бул жанагы башкы республиканын журналдарынын персонаждары да. Жана Мурзилканыкы, башканыкы ошого анан Байчекей кошулуп атат. Ошентип анан мен тартып бергем. Биринчи жолу Байчекей ачылганда сиз тартып бердиңиз. Анан бир топ акындардын ырыларына дагы, балдар ырыларына дагы сүрөт тартып жүрдүңүз. Ар бир санына мен катышып жүрдүм. Токтосун Самилович өзү жакшы акын. Жакшы акын, мен ал кишини жакшы көрөм. Агамдай мамиле кылам. Ошого чейин сүйлөшүп калабыз. Ал киши 45-50 жылга жакын ушул Байчекейди редакторлап келди. Анан ошо 40 жылдыгына арналган санында мынакей Раматлык абзыйга дuyurup, мына бул Белек Жумабаев деген ушул жигит биринчи көркөм редактор болду. Темирбек Мусакеев азыр сабак берип жүрөт, бул Токтогул сыйлыгынын лауреаты. Акын Жайлыбек Бекниязов иштейди ал жерде. Болотбек Жумалиев сүрөтчү. Иманкул Сагындыков, булардын баары иштегенбиз да. Ар кайсы жылдары ушу сүрөттү тартып. Мындайча айтканда, юбилейлик санында сиз активдүү катышкан экенсиз. Мен көп акындардын китептерине сүрөт тарттым. Майрамкан Абылкасымовдун бир китебине бир эле сүрөт тартыш керек экен, бир эле. Анткени өзү 5 басма табак кичинекейлик китеп болчу. Анан кийин мен окусаң мурлары жакшы экен, мен бир 10 чакты сүрөт тартып ийдим. Анан эжеге алып барып бердим. Өзүңүз тандап алыңыз, кайсысын бересиз деп. Анан ал көрүп алып, баарын жактырып, анан басмага барганда айтыптыр, бул сүрөттөрдүн баары эле жакшы экен, ушунун баарын эле киргизип койбойсуңарбы деп. Алар айтат, жок, бизде кагаз көп кетип калат. 5 басма табак болгондон кийин ошончо болуп чыгыш керек. Эгер андай эле ушул сүрөттөрдү калтыргыңыз келсе, анда ырлардан кыскартыңыз дептир. Анан ал киши менин сүрөттөрүм үчүн өзүнүн ырларын да кыскартпадыбы. Ошол китеп кийин басмадан чыкты. Агай, ошо сиз чыгармачыл адамдар менен дайыма байланышта болуп турганыңызды билебиз. Анан азыр дагы ардактуу эс алууда жүрсөңүз дагы, бирок жанагы Кыргызстан элчеберлери бирикмеси бар эмеспи? Ошону жетектеп жүрөсүз. Анан болбой эле дагы деле ошо иштеп аткан экенсиз да, момундай бир сонун эмгектерди алып келиптирсиз агай. Эми ушундай тартып атыптырсыз. Бул Чыналиев деген кардиохирург бар. Бир өзү жакшы кардиохирург, Москвада иштеп келген, өзү спорт менен дагы алектенген, дүйнөлүк чемпионаттын күмүш медалын, Азия оюндарынын алтын медалын алган жигит да. Анан бул балдары картап жомок жазган экен. Анан ошол жомокту кантип сүрөтүн ким тартып берет, кантип чыгарам, китеп чыгарып көргөн эмес да. Деп ошентип күйшөлүп атканда жанагы тиги башкыртыруучу залдан менин балдарыма жолугуп калат да. Анан алар айтыптыр, менин атам балдарга көп тартат деп. Анан эстип келишип, менен тааныштырышып, анан окусам, анан могу жакшы экен. Жакшы, мындай жакшы жазылган. Балдарга ылайыктуу. Анан кийин мен тартып берем деп, анан кийин мен тартып бердим. Ушундай, бирок биз мындай кылдык да. Мына ушул эле китепте эки тилде чыгат. Мисалы мынакей бул мукабасында кереметти кудук деп турбайбы? Мындай кылсак, мынакей волшебный колодец деп баарын окуйт. Орусчасы. Дароо орусчага которупкан экен да. Дароо которуп эле. Анан бул жана эки тилге балдарды үйрөткөнгө жакшы экен да. Анан кийин чыгары менен эле бул мектептерге таратып берди да. Дагы сурап атышат. Анан кийин ал экинчи китебин жазды. Аны дагы мага көтөрүп келди. Аны да тартып бердим. Үчүнчү китебин жазды. Ошентип 7 китеп болчу да. 7 китеп чыгат да эми. Анан өзүнчө эле бир эме болуп калды, сборник болуп. Ушул
агай менен Чыналиев агай менен иштешип аткан турбайбызбы анда учурда, ушул сүрөттөрүн тартып. Дагы аз күндө бир-эки китебин чыгыш керек, алып келип берем деген. Агай, эми сиз өзүңүз өмүр бою ошол чыгармачылык деп коебуз, эми өнөр дагы, сүрөт дагы ошол чыгармачылыкка кирет, кандай болгон күндө дагычы. Анан эми каякта өзүңүз кайсы жерде туулдуңуз? Ар ким ар кандай айтат, бирөө айтат Таласта туулуптур дейт, бирөө айтат тиги Нарында туулуптур дейт. Анан өзүңүз айтып кетиңиз эми кайсыл элдин кулуну болосуз? Сырата районунда Кеңбөлүң деген айыл бар. Аны тиги Көлгө Нарынга бараткандар сөз жок, ушул биздин айылдан өтөт. Эле Токмокко бараткан кара жолдун боюнда. Мен ошол жерде төрөлдүм. Ошол жерден чоңойдум. Биздин айыл өзү көп уруттан турат. Жакында 100 жылдыгын белгилеп, анан кийин мени баягы айылдын ардактуу уулу деп сыйлашып чакырышкан экен. Төш белгисин берип ошентишти. Рахмат, конечно. Айылым ошентип атса, анан сыймыктанат экенсиң. Анан Солтого кирип. Урусул. Шүйдүн баары эле Солтода. Ошондо атаңыз сүрөтчү болуп атабы, же апаңыз сүрөтчү болуп атабы? Алар карапайым эле, айылдагы эле баягы карапайым эле колхозчулар да. Анан кийин мен өзүм сүрөткө бала кезимден жакын болчумун. Анан школдо, мектепте окуп жүргөндө жана Дубал газет деген болор эле илгери. Анан жаман окуган балдарды ошону тартып ошого чыгарып койчубуз. Чүкө ойногондорду, тиги буларды. Анан мугалим берет да мага. Могу тиги Жумалиев, Жумалиев, могу тиги Касымовдор чүкө ойношуптур, тартышылар деп. Анан тартып коем баягы. Кулактарын делдейтип, мурундарын делдейтип. Анан Дубалга тагып коебуз. Анан мектептин баары көрөт. Анан кийин ошол бирөөсү айтат: сен деле биз менен ойнободуң. Чүкө ойноп жүрбөдүң беле деп. Анан мен айттым: мен ойносом дагы тиги үйгө берген тапшырманы аткардым да. Сен аны жасап атпайсың. Ойно, бирок жаса да тиги тапшырманы деп. Бирок ошондо таң калам да, агай. Бул спорттун эң бир сонун түрү да. Улуттук оюндардын баары эмнеге ошондой? А кезде чүкө ойногон бул тим эле эме болчу. Преступление болчу. Ошону айтып атпаймынбы? Ошол калпак кийсең дагы улутчул, чүкө ойносоң дагы улутчул деп аябай эле бир топ эле буттоозулар болгон экен, карап турсаң. Ошондой эле болчу. Ошон үчүн жанагынтип 69-жылы жанагынтип окумуштуулар баягы кат жазгандар ошодо. Эми ошол туура эле кылышкан да. Мына азыр ар бир улут өзүнүн өнөрүн канча кандай кааласа өнүктүрө бер. Иште, жаса. Жоголуп калбасын ошолордун баары. Эми агай, өзүңүздүн ошо кыздарыңыздын арасынан, балдарыңыздын арасынан сиздин жолду жолдогондор барбы? Менин жолумду түздөн-түз сүрөт жагынан жолдогондор жок, бирок өнөр жагынан баары ошо менин артыман келе атышат. Мисалы, уулдарым булар техникалык мынау эмени бүтүшкөн, университетти бүтүшкөн. Анан булар өндүрүштүн жанагы кийиз, мисалы бизде Кыргызстанда кийизди кол менен эле жасап жүрбөдүкпү? Анан жалгыз эле мына Токмокто кийиз чыгарган завод бар эле. Анын дагы жанагы эмелери, машиналары, станоктору эскирип бүткөн. Анан менин балдарым жок. Кыргызстан кийизсиз өнүгө албайт. Ошону колго алалы деп туруп, анан кийин фабрика салышып, азыр Кыргызстандагы баягы мен деген саймачылар, шырдакчылар ошол менен иштеп атышат. Анан ошолордун техникалык жактагы жана жабдууларын бүт ушул менин балдарым жасайт. Ошолордун баарын өздөрү бүтүрүп, өздөрү жасап, анан жанагы мен жетектеген эл чеберлер союзуна карайт. Ошол союздун жанагындай өнөрчүлөр иштеген цехтер бар. Экспортко жөнөтүп атышат. Анан мына шаарда Тумар деген дүкөнүбүз бар. Ошол биздин чеберлердин колунан чыккан буюмдар ошол жерден сатылып турат. Ал жака жанагы чет мамлекеттен келгендер да көп келишет. Мисалы айтсак, кимдин Эрдоган Кыргызстанга келгенде ошол Келинчеге ошол жерге барып бир топ буюмдарды алып кеткен Эрдогандан. Ушинтип мындай заманбап бүгүнкү талапка ылайыктуу эл аралык стандартта жасашат турбайбы анда? Алар
мындай баягы отуруп алып эле бир мына сайып отурган чеберлер эмес. Алар баягы технологиясын карашат да. Технология, анан кийин кандай болгондо сапаттуу чыгат деп ошону жасашат да. Заманбап экен да сөздүн кыскасы. Ооба агай, аял жакшы, эр жакшы деп коет да. Анан жеңемдин дагы, эжемдин дагы үй бүлөдөгү балдарды тарбиялоодогу дагы ролу аябай зор болгон. Мен билгенден Байчечеке журналында бир топ иштеди. 40 жыл? 40 жыл иштеди. 40 жыл иштеди, ооба, 40 жыл иштеди. Анан тиги Токтосун Саминович айтып калат, төркүнүң биспиз деп. Байчеке төркүнүң болот деп. Ада сүрөтчү, анан 40 жыл иштеди, анан эми мындай да бир акыл айткан экен, эртең менен күткөн ишиң болсун, кечинде күткөн кишиң болсун деп. Мен мисалы ошол кесип тандаганда бала кезде эле сүрөтчү болом деген ошол эле жол менен кеттим. Ошондон танган жокмун, ошон үчүн мен мына ушул жашка келсем деле сөтүн тартып иштеп жүрөм. Анан кечинде күткөн ушул кишим ошол бойбичем. Жакында 55 жылдыгыбызды белгиледик. Сөзүбүздүн да соңуна чыгып баратабыз агай. Сизди дагы кой берели дегендей, эже күтүп аткан турбайбы? Бул бактылуу карылыкка агай даярдык керек бекен? Жок, кандайдыр бир деңгээлде керек го. Эми бирок мен билбейм. Кээ бир кишилер мисалы менин курдаштарым бар да. Өкмөттүк чоң кызматтарда иштеген, соода тармагында иштеген, ушундай досторум бар да. Анан алар пенсияга чыккандан кийин эле ушул үйүндө эле турушат, телевизор карашып эле. Калдырап шалдырап. Анан кийин мен айтам, кандай силер же ыр жазбайсыңар, же сүрөт тартпайсыңар. Ушинтип эле отурасыңар десем, деп баарыбызда андай талант жок дедим. Анан бул жагынан мен деле убактында жок. Ошол жанагы мындай да, мен өзүм да жакшы көргөн кесибим болгондуктан тажабайм да. Дайыма изденүүнүн үстүндө болуш керек экен да, агай, изденип. Ошон үчүн мен балдарыма айтам тагай, кесип менен өмүрлүк жарды тандаганда аябай жоопкерчилик менен карагыла. Эгер көңүлүңө жакпаган жумушту алып алсаңар, күнүгө мойнунан байлаган иттей болуп каласыңар. Көңүлүңө жакпаган бирөөгө үйлөнүп алсаңар, үйгө да келиңер келбей калат. Ошон үчүн ушул эки нерсени аябай жакшылап карагыла дейт. Анан алар ошол бала кезинен эле кулактарына куйганмын да. Ушул сөз кулактарына куйган окшойт. Азыр 13 неберем бар. Жакшы. Анан түтү деп коёчу. Анан жакшы окушат баарысы. Келиндерим аябай сонун. Эмне керек да андан башка атамдын баксысына. Ооба агай, Султан агай, келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем. Сиздер менен дагы аябай көп иштедик агай. Ошол эле газетада, журналдарда, Замана студиясында Улуу Туңго уюрду деген программам бар эле. Ноорузда дагы келип аттыңыз. Мына азыр дагы мен өзүм YouTube канал ачып кетсем дагы, азыр дагы келип атасыз. Себеби сиздердин тарыхыңыздарды биз аябай жакшы билип калдык да. Анын үстүнө мына атам менен дагы замандаш болуп, теңтиш болуп, колунан чай ичип калгансыз. Мен чоң энемдин колунан дегенде апамдын колунан чай ичип калдыңыз. Бир 10 киши бар, нарыкты жайылткан, салтты жайылткан. Ошол 10дун бири Султан Макашев агай, сиз болосуз агай. Рахмат, рахмат. Ден соолугуңуз чың болсун, эжемдин юбилейи кут болсун дегендей. Сиз экөөңүздөр Кудай буйрса ошол 100-түү карыта жашаңыздар. Рахмат. Ошондо дагы Кудай буйрса Бореке менин студияма келип дагы ошондо бапылдап турасыз. Рахмат. Ушуну менен көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.